Дәуір жолы құтпан таң ұрматты телекөрермандар, сіздердің мағынайыңыздарды көтеріп, көңіліңіздерді көкше ешкенде биіктікке алып баратылған біздің қырғыздың талантты ұлдардың бірі эфирімізге қонақ қатары келіп отырады. Анда жақынырақ Баспаралдағы біздің студиябасының баяғы көптен күткөн мейманы десек тағы болады. Жақында шығармашылық кечесінде өткөргөнү турат. Тор жақындан танышып, маегибизди баштайбыз. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисти Малик Алекеев біздің студиябасының қонағы. Құтпан таңыңыз менен қош келдіңіз. Қош келдік. Жақсы. Ағайыбыздың жақсы жерменен баштайбыз Нұрғыз. Жақсы жерменен анда. Сізге микрофон қойып берейін. Bir сиңгил ағай. Bir сиңгил бе? Адаттың еккен асқыл айған темсені жасуну аракет қылып жүремін ай боломын қаншана бақтылы ай құқшып сүйкін қарашын ағай деп кеде қаласың ай жүрек болып буранып ал içime çoğdu da sanasın Yıldızgan okşop karasın Jigit dep kede kalasın Yılmaya kara boşlanıp Yürek çoğdu da sanasın Yakın dibe geri sanasan Casel gibi rasa yasan Yaşlıktın cangan otuna men Jalbırtap büyüyüp baratan Oyundun onsam vurdurmay Oyundun ayçeği yılvay Özümdük bolson ne arman al Özümdün жазған ayırımday Özümdük bolson ne arman Özümdün жазған ayırımday Ем аяқ құралым, сізге тосқа болбайым, оны алып тұрайын, нырдағанда қойып берейін ғайыр, Алгач ушул чыгармачылыгыңыздан айтып берсеңиз, убагында эл ырчысы эстебес тобунда дагы эмгектендиңиз. Бүгүнкү күндө көрөрмандарыңыз сизди издеп таппай калды. Эмне менен алектенип атасыз? Эме туура эл ырчысы эстебес тобунда устатым эстекем менен жогу жүрдүм. Эми ал киши өтүп кетти, айла жок. Анан эми эл эми издеп эми жолугушабыз го. Буюрса 4-декабрда жолугушуп бир жакшы жаңырларды багы көйдөндө ачыла элек сандыкта быча элек кундуз бар дегендей ошолорлорду элге арнаган турам. Буюрса азыр ушу менен элекмин. Мына 2 күн калды буюрса. Кандай чыгармалардын үстүнөн жаңыша форматта иштеп чыктыңыз? Чыгармалар буюрса жаңырлар. Эми бул мурунку концерттерден мындай айырмаланып, мындай лирика кечеси деп коет го. Лирикалык ырларга көп басым жасалат, классикалык ырларга көп басым жасалат. Мурда болсо баягы кыз жигиттин айтыштары, мындай дастандар кошулчу эле, бу да ушундай да. Мына бул жерде жаңы ырлар кошулат, өзүм ырларым бар, өзүмдүн баягы кичине үзөңгө буттан тайып турган кезде жаскан, чиймелеген, ошонун баары камтылган эл менен бир саламдашуу термелер бар. Аны буюрса 4-дүндө көп кыласың. Адам канчалык бийик десе деле, баары биринчи таштаган кадам эстен чыкпайт да, алгачкысы эстен чыкпайт. Анан мен эстекемдин бир интервьюсунан уктум эле, Малик жарык дүйнөгө келе электе үйүнө барып, атайын ошо тасмадан кыл жасап, оолду болсоң ушуну комузга тагып бер деп таштап кетти элем деген бир кыдырды арыган кишисиз да, мындай карап көрсөкчү. Устатыңызды сиз жарык дүйнөгө келе элек деле таанып. Келе элек деле
даярдап кетиптир да кылдыкчы. Себеп дегенде менин атам Аликеев Жунуш деген ошол илгери ошо эстекемдер, ашкеңдер, атайлар менен чогуу иштешкен киши. Менен атаман жаш калып калдым да билбей калдым. Анан дала үйгө барып ал убакта эми гастроль көп болчу. Ошол убакта барганда биздин үйдөн чай ичип кетишчү экен да. Анан ошол кийинки барганда ошол багы эстекем дайыма барган жерде кой союлганда ошо ичегисин тартчу да. Азыр ичеги такпай калып атат. Ичегини чыйратып, анын баарын анан кийин тегеретте кургатып, билип, анан ошону даярдап жүрчү да гастролдо. Анан ошондой кылып, анан кийин ошондо апама тыштап кеткен экен. Эми бир эркек уулду болуп калсаңыз, ушул бир элдик бала болсун, ушуну комузуна тагып бериңиз деп. Анан апамдын дагы сарамжалдоосу, карабайсызбы? Жоготпой. Ошону 22 жыл сактаптыр. 22 жыл. Ошондон кийин канча жылдан кийин келип атасыз? Анан ошо 22 жылдан кийин келип атам да. 22 жылдан кийин баягы кылды алып, анан эстекем алып келип атпайбы? Эстекем мунугу кыл эсиңиздеби десе, анан ал эми унутуп койду 22 жыл. Бирок эми эстекем баягы туюу сезими аябай күчтүү болчу да. 22 жыл, 30 жыл мурунку деле күнүмдү айтчу. Анан эстетти да. Бул ошондой барганда ушундай кылып ырымдап тыштап кеттиңиз эле. Ошол кылсам, ошону дагы эле сактап жүрүсүзбү? Кантип сактадыңыз муну деп таң калган да. Ошондо 22 жылдан кийин келип, анан кылы менен кошо мен алып келген да. Эне деген ыйык, энеңизге баа бериш керек экен да бул жагынан. Анан эне туура анан баа берип, менен баа көп эми ошо кандайча болуп калды деле, кандай ырдап калдыңыз деп эле суроо көп болот эмеспи? Анан ошол мененки акка нарыктан сугат дегенде ошол атам жактан. Анан апам дагы аябай укмушурдачу да. Анан муну концертте дагы ошол дагы бир жаңылыгы, ошол апам ырдап баягы мурда жаш кезде көксөгөнү мен кичине баягы 90га келгенде бир сахнаны көргөзүп коеюн. Чоң сахна. Баласы менен. Жакшы, сонун көзүмөндүрүп болот экен да. Күндө телефондон кандай даярсызбы, даярданып атасызбы деп сүйлөшүп турабыз. Кульминациялык учур болот экен буерса. Балалыгыңызды кичине эстеп кеттиңиз, бирок эң алгач баягы сахнага чыкканда, мектеп курагыңызда чыгып ырдагандан уялчу экенсиз. Баягы комуз көтөрүп, менден башка эч ким комуз көтөрбөйт. Анан ошо комуз көтөргөн эмнегедир өөнү учурап же балдар кичине мындай туура эмес сөз айтып койгонбу, иши бир ушундай тартынып калган окшойсуз. Анан ырдагым келбей бир күнү мектепке барып кайра келгеним эсимде да. Анан апам көк чыгыкталып алып, анан сен атаң жолун жолдошуң керек деп анан алып барып эмдеп коюптур да кайра. Болбосо ошол боюнча чертпей койсом, четпей калып калышы мүмкүн болчу да. Анан бул апамдын таасири чоң да. Чыңгыз агайдын дагы бир көп айта бербеген таланты бар экен. Жамактап ырдаганын да өнөрүңүз бар. Эми жамактаган тиги мурда мен акын болом деп келгем да башында. Акын болом деп мектептен бир туура эмеспи, ишелеп бир чиймелеп алып келип, анан баягы эстекемдерге кошулдум, самекеңдер менен кошулдум. Эми ошол жанагы айтып аткан термеде ошол баары камтылган да. Баягы алдыга баш жагын айтып коеюн кичине, алдыга коюп талапты айтайын элге саламды, аруу тилек ой менен мен арылатсам жамакты, алмадай бала кезимде алыска коюп талапты, атанын уулу болгум деп мага апакем берген сабакты деп башталып, анан ошо балалыктан анан ошол эстекемдер, айылдан чыккан таланттар, акындар баары кошулуп келип, анан кийин аягында ошол бир аз ооруп калган, кыйналтканды аны кошуп, анан аягында кыргыз элге тазим кылам деп бүтөт да. Кыскасы. Анан ошонун ичинде камтылууда мен жана көп суроолорго ошолор жооп берип коюшу мүмкүн да. Алик Аликеев дегенде эле биз мөлмөлдү эстейбиз да. Көрө деп мөлмөлүндү. Канча жашыңыздан баштап ырдай баштадыңыз? Мөлмөлүмдү 16 жаштан ырдадым. Аны ырдайм деп дагы далай тилип калам. Анан ошол бир мектепте жакын жерде отуруп бир концерт бергенбиз да. Анан ошо алдыда бир 5-6 апа отуруп, анан от жаш шабагыр ырдагандарың деп мен туруп жүгүнүп баратканда тилдеген да. Эмнеге булар мени мынтип айтып атат? Ошол сөз мага катуу тийген да, жаш шабагыр. Анан эстекеме келип айттым, мен байке булар эмне мени урушуп тилдешип атат? Жаш шабагыр. Кага кыткылыктап күлдү. Ай сен ырдаган ырың маанисин түшүнөсүңбү өзү? Сиз анда маани берчү эмессиз да? Жок дедим. Анын ырың маанисин түшүнбөсөң сени ошо турушат да деди.
көрсөм анесин деле түшүнчү эмесмин. Анан өзүң бою мындай болсо жанагы жерде бар 16 курак жаш менен 1,50 карыш бой менен мен биринчи чыктым Кыргызга деген жери бар да. Анан ошентип анан тили эмнеге тилдейт деп көрсө, бул мөлмөлүм деген эми албетте барып атабыз, бул классикага айланган. Азыр саптарыңызды карап отуруп, демек сиз деген жөн эле акын, сиз айткандай жамакчы, чиймелеп койгон комузчу, аткаруучу эле эмес, мына сценарист окшойсуз деп койдум да. Азыр концерттин сценарийин өзүңүз ылайыктаган окшойсуз. Сценарист дегениң ушул жакшы айттың да багы. Сен да багы көрөгөчү болуп калдың да. Себеби мен ошол апамдын 80 жылдыгын өткөрөм деп сценарийди өзүм дейт Суу Самырда жатып жазгам да. Ыр кошчу жерлерин, анан ал жерде тиги атамдын өзүнүн запистерин тапкам архивинчи. Анан ошонун ырды алып, анан кийин апамды ырдатып, өзүм чертип ырдатып турган экөөнүн монтаждап үржүм өзүм отурдум. Мына жерде муну кошуш керек. Анан кийин ролик жасатып, анан той башталганда роликти койгондон кийин бияктан байкелер барды, телевизияда көп жыл иштеген байкелер барды. Анан антракт чыккандан кийин айтты. Мун сценарийин ким жазды эле деди. Сценарийди өзүм жаздым десем. Ким окуду деди. Өзүм окудум. Сөздөрүн өзүм окудум, ырларын өзүм окуп, анан кийин студияны кылып даярдагам да. Сен анча-мынча журналисттердин жак муну менен иштесең болчу да экен деп бир жакшы оюн айтып кеттилер да. Ансаганда жигитке жетмишүүнү ырастык кылат деп биз просто жалыкпабыз да. Просто иштесе болсо керек. Жакшы. Соңку суроо болсун. Негизи айтып коюшат экен, бактылуу өмүрү жок деп, бактылуу гана көз иремемдер, күндөр гана болот деп. Мына бир отчеттук концерт бергени жатасыз. Айтсаңыз, ушул өмүрүңүздөгү бактылуу күндөрдөн кайсы убакта айтар элеңиз? Бактылуу өмүрүмбү? Бактылуу. Эми бактылуулук дегенди мен мунуга ден соолуктан кийин ошол ден соолугум болсо ушул бир бактылуулук экен. Анан эми баягы өткөн күндөгү бактылуулук күндөр эми албетте көп. Эң негизгиси ошол мен жаңы элге таанылып, анан ушул атайын Ошто гастролдо жүрүп, бир апам менен тайнемем ушул атайын жана Американ маасы деген маасын издеп таап Өзбекстанга. Ошол күндөр анан ошондо тайнем менен апамдын кубанычы элестеп турат да. Сонун көзөрмөндөр экен. Өткөн күн эстесең келбейт. Эртеңки күн барбы жокпу билбейбиз. Бүгүнкү күн менен бир таңыр маанайыбызды көтөрүп бериңиз. Анан ошондой күндөр өтүп келип анан кийин өмүржөндө ой толгоп калат экенсиң. Жылдары жынып жым ушулду жашымен, улам кемип улам барат бөксөрү, өмүр аттуу өтө кымбат казыны, өмүр аттуу өтө кымбат казыны. Ал күндөрдү дилдим болбойт өчүрүш, ашып калса бул өмүрдө кубаныч, агуудалаш жүрө тура өкүнүч, агуудалаш жүрө экен өкүнүч. Турмуштан тура сабагандык мен, тура тоңуп жансак тура жандык мен. Көңүлүбүз көп нерсеге иренжип, биз турмушка жөн жай карап калдык мен, биз жашоого жөн жай карап калдык мен. Бар кезинде күчүбүз,
бакаң өстүрүш жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жарык бойдон өтсө экен жүзүбүз жарык бойдон өтсөң болду жүзүбүз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти элдин уулу Малик Алекеев агабыз бизге маанай тартуулады. Бар болуңуз. Рахмат. Бактылуу күндөрүңүз көп болсун. Ырыңыз айтылгандай Ала Тоодо